Айкөл Манаска гана айтылат. Алдыңа гана кетейин деп кыргыздын апалары айтат экен. Которуп көргүлөчү башка тилге. Миң тилдин бирине которулбайт. Бирин бири көрбөгөн, 600 жыл көрбөгөн кыргыздар Манастын окуяларын бирдей эле айтышат. Кыргыз наркында, кыргыз алдында бешик уулу. Кулаштап чачын тараган, кубантып элдин караган, кийгендери кандагай, кыймылдары шамдагай кыргыздын кызы барып атышып. Холерадан, чумадан көптөгөн кишилер кырылды. Эмчек эмген менен эмчек бергендер тирүү калды. 19-20 жыл биздин өлкөдө эле ковид коогалаңы болду. Балдар өлдү же сүт берип аткан аялдар өлдү деген маалымат дээрлик жок десе. Эмгектеп ойногон баладан жемиздеп сойлогон жылан чыга качат. Кыргыз наркында салтында бешик сууга түшүп кетсе чөкпөйт. Кайберендин сүтүн ичип, карышкырдын күчүн алып, биздин буламыш жомокторубузда ушу кичинекей бала аябай ыйык жана бийик. Сойлогон бала жыланды мыкчып өлтүрүп коет. Анан ошон үчүн кыргыз журтунда айтат: айланайын, балаңа сен тактыны тилесең дагы башынан бактын айтканды унутпа деп. Мына силер 9 ай көтөрүп, төрөп, азап тозогуна көнүп, чыкытып 18ге чыгып анан чекке балдарыңарды берип атасыңар. Апалар, келечектеги апалар, ошол эле болот. Мурда бизде эмне кылчу эле? Келе чыбыкты дейт. Чыбыкты алып бересиң, апаң сабап туруп калып, илип кой дейт, илип коесуң. Ушундай ыйман заман болду эле. Качып деле кетсе болот эле да. Мына ушундай ыймандуу, ысык журт ушу күнгө чейин келип жеттик. Кошуна коңшу менен абдан жылуу мамилени түзүп үйрөнүп келгенбиз. Кыргызда айтат: же коңшуңдан өлүп кутуласың, же көчүп кутуласың деп. Коңшуну Кудай кошот. Коңшу болдуңбу, колтукташып жаша. Мына биз тажик боорлорубуз менен, өзбек боорлорубуз менен чек араны бөлө албай отурганбыз, чатышып жашайбыз. Бул үйдө кыргыз, бул үйдө өзбек, бул үйдө тажик, дегеле сен тиги, сен бул деген болгон эмес. Эми айрым кырдаал замандын бир өнүгүш бурчтарында кээ бир кагылышы болот экен. Мына ушундайларда жылуу жумшак ынтымак менен, мээрим менен эл биригип жеңип кете алат экен. Садыр акеден сурап калышыптыр: эң эле кымбат эмне деп. Эң эле аябай сиз үчүн кымбат эмне десе, Садыр аке айтат дейт: эң жакшы көргөн буюмуңду жоготуп алсаң ошол кымбат деп. Эмнени алмаштырса болбойт деп сураптыр. Бул эненин мээримин алмаштырса болбойт деген экен. Бул кыргыз наркында салтында аркасынан бычак сайсы алдынан кучак сайып, мээрим менен жутуп алган Айкөл эле экен дейт. Айкөл деген сиз башка бир дагы тилге которулбайт. Айкөл Манаска гана айтылат. Айкөл деп туруп башка атты коюп койгулачы. Уйга эр токумду арткандай эле болуп, одоно ор коюп көрүнүп калат. Бул биздин эле сөз айтат. Алдыңа гана кетейин деп кыргыздын апалары айтат экен. Которуп көргүлөчү башка тилге. Миң тилдин бирине которулбайт. Которгулачы. Садаган гана кетейин деп. Ушу кыргыз апалар гана айтат экен баласына, кыздарына: сенин алдыңа кетип калсам экен деп жалыныпчы. Баласынан келечек талашпай, баласынан жашоо талашпай. Кыргыз апалары балдарын бешикке өлүп атканда башына бычакты кошо жаздап өлөйт. Жоопкерчилик заманы. Найзаны капшытка жөлөп коет. Тамтың эле басып калганда аткан мингезе оозандырып коет. Баланы баатыр кылып тарбиялат. Ок жондуруп, ок тиштетип. Мына ушундай нарктуу салттуу элибиз ушу күнгө чейин ушинтип жетип, журт уютуп, улут уютуп, улуу Манасты мыйзам кылып жашап келдик. Балким айтышар бу Манас жомок: жанында барган киши жок, жалганы менен иши жок. Көрүп келген киши жок, көбөйткөн менен киши жок. Бирок күпүлдөйтүп айтабыз көпчүлүктүн көөн үчүн деп. Манастан бардык нерселерди таба алабыз. Найзанын эле учун 20 аталышы бар. 100ге жакын музыкалык аспапты айтат. 100ге жакын музыкалык аспап. Манас эпосундагы сырткы маселе, ички маселе, чек ара маселеси, салык маселеси, Манас эпосундагы мамлекеттүүлүк, географиялык, геологиялык
жана экологиялык маселелер. Бүт бары тең Манасты окуган кишиде таап алат жана камтылган. Алмасы түшүп дөң болгон, жаңгагы түшүп көң болгон, кагылайын жер ушул деп. Не деген сүрөттөөлөр. Манасты тай торуну ала тоолук кыргыздар да чабат. 6 кылым бирин-бири көрбөгөн алтайлык кыргыздар, кызыл суулук кыргыздар чабат. Сөздөрү башка болушу мүмкүн, окуясы бир. Бул эмне деген касиет? Бирин-бири көрбөгөн, 600 жыл көрбөгөн кыргыздар Манасты окуяларын бирдей эле айтышат. Бул башка касиет, бул кан менен, сүт менен өткөн касиет. Бир кичинекей кыз эшикте ойноп атса, өтүп бараткан бир оңайын байбиче бир 2 кызыл алманы колуна кармата коет экен. Кыз 2 алманы көтөрүп алып, үйүнө апасына чуркап келип, апа мага бир апа 2 кызыл алма берди дейт экен. Балам, жакшы болгон турбайбы дейт экен. Анан ойлоп калат экен апасы, ушу бирөөсүн мага берет го депчи. Кыз бооруна 2 кызыл алманы сүрүп туруп, анан бирин жеп туруп, колуна кармаган бойдон туруп калат экен. Апасы өңү бузулуп, ушуну төрөп чоңойттум эле. Бешкөкүл чачты өрдүм эле, топусун кийгиздим эле, айланып кетейин ушу. Балакатка жетип, акылы толуп калганда ушу бир алмасы менден аябайбы деген чаар ой башына киргенче, кыз 2-нчи алманы тиштеп туруп, апа мунусун жечи, бул таттуураак экен деген экен. Ушунусун жечи деген экен. Мына бала менен кыздын ортосундагы мамилени карагыла. Бир ашу кыргыз маданиятында, салтында, тарыхында кандай мамиле болгон аял кишиге. Биягы тик аска, биягы былкылдап саз болгон туяк баткан эле бир жол бар экен. Ошо жер менен ашууну ашып кетсе, чай кайнамак убакытта айланып ашса 6 күндө жете турган жайлоо экен. Ошо жерден аттардын көзүн таңып, туяктардан такаларын алып, туяктын уусу менен аттар жаңылбай ашуудан ашат экен. Ошол ашуунун оозуна бир байбиче өзүнүн көчү менен келип, жаңы эле атынан түшүп, атынын көзүн тагып, такаларын алып даярданып атканда, бешик көтөрүп өгөрүп келаткан 2 келин жете келет экен. Арбаңыз апа деп өкөтөң жарыша жүгөнүп жибергенде, ананып кетейиндер, Кудай жалгасын, этеңерден жалгап, эркегиңерди, эриңерди сүйүнткүлө дейт экен. Анан баягы 2 келин жарышып, апа жол баштап бериңиз дегенде, балам, кыргыз наркында, кыргыз алдында бешик уулу. Жол силердики деген экен. Мына карачы, буларды эч ким биздин конституцияга жазган эмес ушинткиле деп. Бул наркыбыз, салтыбыз. Караса жан чыккан, кармаса қан чыккан, аябай кардуу мамлекетти түптөгөндөрдүн бири хан Ормон өзүнүн боз үйүнө келет экен. Боз үйүнө жакындаганда жамгыр куюп жиберет экен, мөндүр куюп жиберет экен. Жанында ээрчиткен жигиттер, мырзалар, Ейланайын ханым, өзүңдүн өргөң эмне кире албай турасың десе, хан, Ормон хан, эргилчекте боз үйдүн эшигинде байланып турган жоолукту көрсөтүп, токтогула, боз үйдө келин бар экен дейт. Хан башынын. Анан келини боз үйдөн чыгып жүгүнгөндөн кийин бар боло кой садага деп туруп кирген экен. Журтубузда ошон үчүн хан бийлигинен нарк бийик турат деп. Жанагында каардуу хан дагы өргөсүндө келин жүрсө, шүмтүрөп кире албай суу болуп мөндүрдөн таякчап эшикте турду. Улуу көч келетат дейт. Айрым учурда кыргыз көчтөрүн, кыргыздын апалары, же аксакалдары ар кандай кырдаалда баштаган. 6 айдан кыргыз ала тоого көчкөндө ак элечек чейирди, калың көчтү баштады деп. Эс алдырып аттарын, ак канкыны жаздады деп сөз айтылат. Көч чыгып калат экен. Бир кыргыздын мыкты даанышманы баштаган көч, ханы баштаган көч баратат экен, көчтүн узундугу тай чабым жерге созулат экен. Тай чабым дегенде кыргызча айтсак бир 30-40 километрге созулат экен көчтүн узундугу. Ошол кечти кесип өтүп, ак элечек оронго байбиче ошонун көчү келаткан экен. Баягы хан желеген ылдый түшүрүп көчтү токтотот экен. Көч бүдүргүп барып токтоп калгандан кийин анан байбиченин көчү кесип өтөт экен. Байбиченин көчү кесип өтөтканда баатырдын жан жөкөрлөрү чуркап келип, Ейланайын ха, бул эмне кылганың башыңды ылдый кылып?
Биздин көч улуу да, хан баштаган асаба көч улуу болот да. Десе, хан айтат дейт, кыргыз наркында ак элечек, беши көңөргөн, айымдар баштаган көч дайыма улуу болот деп анан көчтү ошентип өткөргөн экен. Өткөндөн кийин байбишенин көчү токтоп, байбишенин ичинде жигиттер аттарга минип, кымыздарды, суусундуктарды алып алып, улуу көчтөй чаап барып, баарына суусундук сунат экен. Баштап барган жигиттердин бирөө, көчүңүз байсалдуу болсун, баатыр байбише ыраазычылыгын айтты дегенде анан желегин көтөрүп алып, көчүн уланткан экен. Мунун кыргыздын кайсы мыйзамында жазылды эле? Мына Кыргыздагы гендердик саясат. Эркек менен аялдын тең ата болуп, тебетейсиликке эл журт башкарган. Кадынан башынан жанына сиңген. Муну эч ким жазып, мындан 3000 жылда да 100 жыл мурда жазып, ушундай кыл деп айткан эмес. Биз дайым ушинтип өзүбүздүн нар салтыбыз менен келе жатабыз. Болчукта эшикти ачканда кыргыз киши эмне деп айтат? Кел, наныбыз дейт. Кайдан келдиң, атың ким дебейт. Кел, наныбыз дейт. Ага тоюп деле кетпейт. Бирок нар жылан келдиби, арыстан келдиби, киши келдиби, мына карабайсыздар. Ушун арыкты эми айрым учурда менин оппоненттерим дагы бар. Сен кайдагы бир жомокту баштап дейт. Ала мели Андерсендин жомогу менен торолду. Ала той эл ата-эненин жомогу менен торолот. Мындан мурда боруп көтөрүп жүргөн соткалар жомок эмес беле? Самолет учкан жомок эмес беле? Поезд жомок эмес беле? Биринчи жолу поезд балыкчыга барганда Кочкорлук менен бир туугандарым тонду тетири кийип алып, поездду үркүтөбүз да деген экен. Ансыңарындай бардык нерсе ойдон, пикирден, жомоктон башталат. Мына салтыңдан айланайын кыргыз деп апалар балдар аскерге кеткенде топурагын түйүп берип, батасын айтып, башынан эле бешиктен баштап белин байлап, сен элге туулдуң, атаны көргөн ок жонот, энени көргөн томбучат болуп, кичинекейден тарбиялап атат. Силердей каарман болбойт. Эч качан үйүңдө бир-эки күн байбичең жок болуп калса, кармаган ишин кармаган жерде калат. Өз үйүңө өзүң киргин келбей калат. Аял киши кут. Күлдүрүп жиберет үйдүн булуң бурчун. Жаркыратып жиберет. Ападан төрөлгөн, энеден төрөлгөн эл жерим үчүн деп жашап жүрүп өтүш керек экен. Бекеринен уулкан айымды жана ушу жерде катышып отурган биздин айымдарыбыз аталардын, апалардын касиетин сактап, балдарга дем күч берип, балдарын армиядан сүйрөй качпай кайра тигирээк карап, бизди Чолпонкул деген Чолпонбай деген баатырыбыз окоп каскан күрөгү менен окту тоспой, оттой соккон жүрөгү менен тосту. Арадан канча жыл өттү, мына өткөн Элеман деген балабыз өзүн өзү жардырып, атасы болсо айтып атат, эгер балам качып кетсе мен анда капа болмокмун деп. Мына ушундай элди жеңиш кыйынбы? Эми Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдон ушул идеологиялык маанайда, идеологиялык жагдайда 7 указы чыкты. Адеп алкактык, Манас үчүлтүгүн өнүктүрүү, нарк жөнүндө, нарк программасын, элдик улусаттуу жандандыруу, эски маданият калыбына келтирүү сыяктанган көп. Байкадыңарбы? Интернет айдыңында жалаң эскилер кайра жаңырып атат. Байкадыңарбы? Өлкө түрүлүп алып Манас айтты. Бир район эмес, мамлекет айтты Манасты. Өзүбүз араң токтоттук, күздөн кийин кайра дагы баштаганы турабыз. Ыргеселер кетип атат. Араң эле турган эл өзүнүн ыры менен да, сыры менен да, жан дили менен да ушундай сизге окшоп уюмдар кушуп 3-чү фестивалын өткөрүп, башка мына меймандарыбыздын баарын чакырып келип алып, биз ушундай элбиз деп, көр, жаз айтып кетти. Ушинтиш керек. Айтып барышсын туугандарыбыз. Ел ушундай экен, апалар ушинтип биригет экен, балдарын окоптон сүйрөй качпай кайра окопко жетелеп барат экен, балам ош жерде мени уят кылбай жөн өмүрүңдү берди. Ошон үчүн мына бүгүнкү фестиваль Уулкан эжеке.
Өтө таасирлүү, өтө керек. Бул отурабыз. Булуң бурчтан чогулуп келип. Былтыр Улкан эжекем экөөбүз бир сиз кандай эмне деген мамгатчысыз дейт. Эмне үчүн былтыркы чогулганга келбедиңиз? Быйылкыга келбесеңиз таарынам. Ушул жерге келбеген эркектер менен аралашып жүрө бересизби? Энеден туулдуңуз беле деп экөөбүз аябай ары бери болдук. Кыйын экен, сразу эле жакадан алды. Эже дедим, чалкаман түштүм, колум көтөрүп жөргөлөсөм да жетем дедим. Ушул анан кетейиндер, ушул биринчи жолу өмүрүмдө жалаң форма кийген ушунча кызды биринчи жолу көрүп атам. Биякта эркектер калганбы, жокпу деп, каякта деп таң калып. Эртең менен чыксам эле толтура аскерлер, баары биздин айымдар татынакай. Жарашып да калганын карагыла кийимдердин. Манаста айтат, кулаштап чачын тараган, кубантып элдин караган, кийгендери кандагай, кыймылдары шамдагай, кыргыздын кызы барго дейшип. Карачы, кыз сайкалдар Манас атабызда да оодарып сайып коюштаган. Анда окубансыңар, Кыз сайкал жоболоңду баштаган Атыгүл Манас Баатырды оодарып кое таштаган деп. Ошентип, ери шаркак эркек тана менен тең ата болуп, эркек тана менен ийин талашып, ат талашып, журт башкарып келе жатасыңар. Кудай жакшылыгын берсин, ушундай фестивалдар жемиштүү болсун. Ушул биз алган указдардын алкагында ушул иштерибиз мындан дагы өнүгө берсин. Бир жоокерчилик заманда аябай тытыш болуп, анан биздин баатырларга аябай таң калат экен. Душмандын канычы. Ой, мен булар менен эл белип жашабасам болбойт экен. Эл дешейин деп киши шаптырат экен. Кыргыздар бизге элчисин жөнөтсүн. Канды тоскондой тосомун. Бул эл менен мен эл болом, жердешем. Мындан ары кол алышып кетем деп. Анан кыргыздын аксакалдар кегише отуруп бир данышманды жөнөтөт экен. А киши мындай узагандан кийин эки куржунга өзүнүн кыргыздын топурагын толтура салып алат экен, эки куржунга. Баягы душман хандын аймагына келет, килейген ордо дейт. 6 катты салып, куш жазыктын барын тизип, тим эле ордону жаркыратып, кыргыздын ханын оозун ачырайын, таң калтырайын деп тигил хан элчини күтөт экен. Биздин элчибиз кирип, куржунун көтөрүп кирип, хандын маңдайына келип отурарда куржунга салып келген топурагын төгүп туруп анан үстүндө чокчоюп отуруп алат экен. Тиги хан аябай таң калат. Мен сизди күтүп атсам билем да кылганыңыз десе. Ханым, мен өзүмдүн топурагымда отурам. Мен сени менен тең ата болуп сүйлөшөм деген экен. Тапкычтыгына, акылдууна баш ийген хан башын жерге жанына жанаша отуруп, эки элге төп келген келишимге кол коюшуп ынтымакташып жашап калышкан экен. Үркүндө ашуун ашып бел ачканда жол баштаган аксакал жигиттердин бары зыянга учурап, тоңуп өлүп калганда жалаң бүжүрөгөн балдар менен бир апаларыбыз калып калат экен. Балдар дептеп тирүү карай ашырып ийсек болот эле дешип, минген атын чыгып, ичин жарып, ичагардын алып, балдарын аттын ичине кийирип, кайра бүрүп тигип, кычыраган суукта анан тестер чырак бир 2-3 баланы айтып, күн жылыгандан сойлоп чыгып ылдый карай жаканы чапкыла тукумдулагыла дейт экен да. Байкуш апалар ошол аттардын тегерегинде тоңуп өлүп калат экен. Баягы аттын ичинен балдар күн жылыгында жөрмөлөп чыгышып, ылдыйдардагы аттарга минеп тукумдулаган ылдый карай чаап кирип кетишет экен. Мындай айлакерликтерин караңыз, мындай окуялар дүйнө жүзүнүн көп элдеринде бар. Бирок бизде да болгон да. Ошон үчүн кемалык, кемпайлык кылбай бул башка улуттун нарктарын бизге айтып атасы керек. Дүйнөлүк наркты тең бөлүшүбүз керек. Ал мунуку же тигиники дебей. Ушун апаларыбыз кылган. Башка апалар да кылышы мүмкүн, кылган чыгар, кылды болуш керек. Себеби дүйнөдөгү эл баары бирдей. Ушундай көрөрман, билерман өзүнүн нарк салты менен укум тукумга жеткен уюткулуу журт эч качан эч кандай кырдаалда моюн бербейт. Боюна жакшылардын баарын сиңирип жашашат. Боордошторубуз менен бүгүнкү биздин конференцияда тажик айымдарыбыздын катышып атканы, өзбек айымдарыбыздын катышканы, кыргыздар менен бирге отуруп алышып, мына эски тигиндей мындай ар кандай жагдайды талкуулап, жүз көрүшүп атканы абдан жакшы.
Эми мындан ары бизге силерге жакшылык жанашсын. Жамандык адашсын. Эмне кийсеңерди, эмне жесеңерди өзүңөргө жарашсын. Тилеңер терең, берер ашыңар белем, пейилиңер кенен, улуу журттун сулуу айымдарысыңар. Ишиңер ийгиликтүү улансын. Уулган айымга күч кубат каалайм. Баарыңыздарга күч кубат каалайм. Ушундай ынтымактуу, ырыскулуу журттун айымдары ишиңер, көчүңөр байсалдуу улана берсин.